Саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube каналдын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Кайрадан сиздер менен Белгим Келет YouTube каналынын жаңы видео сабагы сиздерге тартуулануу туура көрүп турабыз. Эгерде сиздер тест жасоодо тесттерди кайсыл программа менен алам же болбосо баягы эле ручной кылып кагазга чыгарып жасалып жүргөн болсоңуз, анда бүгүнкү сабактан баштап ушул программаны колдонуп көрүңүз. Бир гана тест алууда эмес, бул жалпы республикалык тесттелөөгө окуучуларды ушул программа аркылуу тесттерин алып даярдасаңыздар болот. Ал кандай программа десеңиздер, биздин каналга катталып, лайк басып, өзүңүздүн ой пикириңизди калтырып, бул видео менен кесиптешиңизге жана быйыл жалпы республикалык тесттелөөгө даярдап аткан мугалимге жиберип коюуну унутпаңыздар. Ал үчүн биз Google'га кирип алышыбыз керек. Google'га кирип алыш үчүн биз өзүбүздүн Chrome'го же кандайдыр бир бөлүкчөгө кирип, кыргызча жазсаңыздар болот, Socrative деп. Socrative деп жазсаңыздар чыгат. Же болбосо англисче деле Socrative деп жазсаңыздар чыгат да. Мынакей ошол программа. Биринчи чыккан программасына киребиз. Английский болсо мышканын оң каптагын басып перевести на русскийге кылып алабыз. Ошондой бөлүк чыгат. Принять все дегенди басып коебуз. Ушул жактан регистрация бесплатно деген сөздү көрүп атасыздар. Ошол жака киребиз дагы регистрация бекер жасайбыз. Name деген жака атыңыздарды, фамилияңыздарды, электрондук поштаңыздарды, өзүңүздөрдүн электрондук поштаңыздарды жазышыңыздар керек. Кайра ошол электрондук поштаны бул жака кайталашыңыз керек. Анан бул жака пароль жазышыңыз керек. Пароль придумать этип, кайра ошол паролду бул жака да жазышыңыздар керек. Андан кийин следующий дегенди басабыз. Сохранить деп чыкса, сохранить. Анан тип организация деген жака сиздер мынакей school дегенди тандайсыз. Анан могул жактан эми сокративден караңыздар. Сиздердин мектептин аты чыкпашы мүмкүн да. Мындай кылып бир жазып көрүңүз. Ошол жактан чыгып аткан мектепти эле баса калыңыз да. Мындай кылып мисалга Айтматов деп издесек, бул жакта Айтматовдун эмеси чыгат. Ошол жактан шак басышыңыздар керек да. Айтматов мектебинчи. Айтматов мектебин жазып атып, шак эле чыкканда баса калышыңыздар керек. А то бул обновление боло берет да. Ушундай көрдүңүздөрбү? Любой бир мектепти тандай бериңиздер. Анан жанагындай меникиндей болуп чыгып кете турган болсо артка кагып кайра тандайсыздар. Андан кийин роль деген жака учитель деген тандайсыз. Номер телефона деген жака өзүңүз жазсаңыз да болот, жазбасаңыз да болот. Анан я согласен деген условия менен бардык шарттарга макулмун деп бул жака галочка коесуз. Кандай шарттар десеңиз, бул көк бөлүктөрдү бассаңыздар, окуп чыксаңыздар болот. Анан заканчивать дегенди басабыз. Баскандан кийин биздики сократив платформабыз автоматтык түрдө регистрация болот. Эми регистрация болоордон мурун караңыздар, ушул биздин электрондук поштабызга кээде ушундай код жибериши мүмкүн. Ошол кодду жазып туруп, бул жака басып туруп киребиз. Көрдүңүздөрбү? Бул жагын бассаңыздар өзү кирет. Мынакей караңыздар, регистрация кылып бүткөндөн кийин бизде ушундай болгон бөлүк чыгат. Бөлүк чыкканда биз айтып атам, англисче болсо перевести на русский или кыргызчага которуп алсаңыздар болот. Эми биз бул программаны кантип түзөбүз? Ушул жакта мынакей контрольный опрос деп чыгып атат. Бул жакта космическая гонка, выходной билет деп атат, көрүп атасызбы? Ушул жактан биз караңыздар. Эми биз кантип оюндарды бул жакта контрольный опрос, космический гонка деп атат. Ушул түрлөрү менен биз оюнду ойното алат экенбиз. Бирок множественный выбор, верно, неверно, краткий ответ деп атат. Суроо түзүш үчүн множественный выбордон баштайбыз. Караңыздар. Эми бул жака биз оюн ойноткондо көрүп атасыздар. Множественный выбор дегенди тандайбыз. Ушул сыяктуу кылып оюндарды түзүп кете беребиз. Бирок азыр кантип оюн түзөбүз? Ал үчүн биринчи библиотекага барабыз. Библиотекага баргандан кийин караңыздар, буга чейинки түзүлгөн сиздердин оюндарыңыздар болот. Бирок биз жаңы оюн түзүш үчүн библиотеканын негизги бөлүгүнө басабыз. Добавить викторину дегенди бассаңыздар,
силерге пустой бланк викторина деген чыгат. Мындай түрлөрү менен биз пустой бланк викторина дегенди басабыз. Баскандан кийин караңыздар. Бул жака тесттин атын жаз деп атат. Мен атын жазамын. Аралаш лор дедим. И бул жактан сохранить этпейбиз, эч нерсе кылбайбыз. Эми караңыздар. Бул жактан добавить пустой вопрос деп атат. Множественный выборду басабыз. Басканда бул жака биринчи деп чыгып атат. Мен 10 кошу 10 дедим. Бардыгын койсоңуздар. Канча упай берем мен бул суроого? 2 упай берем. Бул жака жазсак болот. Плюс дейм. 30 дейм. 0 дейм. 20 дейм. Кайра 5 деп коеюн же 10 деп коеюн кайра эле. Караңыздар, андан кийин 4 вариант. 4 варианттан кийин да сизге керек болсо добавить ответ дегенди басып кетиңиз. Туура жообу бизде 20. 20га мындай галочка коюп коебуз келгенден кийин бүткөндөн кийин мuyактагы галочканы басабыз. Бул суроо сакталды. Сурообуз сакталды. Кийинки суроого өтөбүз. Кийинки суроого мисалга астында эле карасаңыздар, добавить пустой вопрос деп турат. Множественный выбор или верно, неверно и краткий ответ деп турат да. Ошол жактан сиздер өзүңүздөр багыт койсоңуздар болот. Мисалга кандай багыттарды койсок болот? Верно, неверно дегенди басабыз. Басып туруп бул жака жазсаңыз болот. Ош мисалга Ош шаары Кыргызстандын борбору деп мен койдум. Калппы же чынбы? Ишчиний болсо чын, ложь болсо жалган деген. Ложь кылабыз, белгилейбиз, упай беребиз. Мен 2 упай беремин. Окейди басам, галочка кетти. Көрдүңүздөрбү? Ошол сыяктуу сиздер кетире бересиздер. Өзүңүздөр эме кылып алып жазып кете бересиздер. Андан кийинки суроого краткий ответ деген турат. Краткий ответти бассаңыз, бул жака суроо жазасыз. Мисалга, Курманжан датка деп койдум. Датка деп суроо бердим. Мен буга 10 упай беремин. 10 упай бермекмин. Анан буяка правильный ответтеринен кандай правильный ответи бар? Сиз правильный ответин жазсаңыз болот беке. Алай каныкшасы. Өзүңүздүн канча баласы бар ушулар жазып туруп эле андан кийин биякта галочканы күйгүзөбүз. Галочканы басабыз, чтоб биздин тестибиз өзү автоматтык түрдө коюлушу керек деген сөз менен сиздер өзүңүздөр кетире бересиздер. Мисалга ар түрдүү багыттар болот да, ошол багыттар менен иштесеңиздер сиздерге туура келет. Азыркы учурдагы ЖРТ маселесине кантип даярдайбыз? Ага множественный выборду коебуз. Аналогиядан жазып көрөлү. Мисалга театр деп туруп аналогиядан мынакей караңыз. Театр көрүүчү. Караңыз. Биринчи суроосуна сахна көрчү. Кийинкисине эмне койсок болот? Күйөрман футбол или волейбол десеңиз болот. Футбол, китепкана, окурман же окуучу десеңиз деле болот. Ашкана, ашпоз. Эми караңыздар. Театр көрүүчү. Мен буга канча упай бересиз? Ар бирине 2 упайдан да берсеңиз болот. Театр көрүүчү болсо, сахна ырчы деп атат. Эми театр деген бул чоң здание деп түшүнөбүз да. Сахна деген бул ошо бир зданиянын ичиндеги бөлүк. Бул туура эмес болот, көрүп атасыздар.
Purman футбол деп атат. Бул жакта наоборот тескеринен атат. Эгерде бир нерсенин көрүүчүсү, күйөрманы колдоочусу болуп атат. Бирок бул жакта дагы бөлүгү туура эмес, анткени бул театр, бул зданиянын ичиндеги көрүүчү болуп атат. Көрүп атасыздарбы? Күйөрман футболду каалаган жагынан көрүп алат деген сөз. Китепкана окурман. Китепканада зданиянын ичинде окурманы анын ошо китепканага келе турган бөлүктөрү. Ашкана, ашпоз. Эми бизге эң варианты мисалга С варианты деп өзүңүздөр тууралап, анан галочканы коюп кете бересиздер. Ушундай кылып баардык суроолоруңуздарды түзүп бүткөндөн кийин эми аналогия боюнча кайсыл болбосун өзүңүз каалаган түзөсүз. Бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө мынакей студияга гана чыксаңыздар сохраните и выйдите деп турат. Басабыз. Баскандан кийин ошо бул аралаш суроолор болуп чыгып калат. Сиз кийин ойнотом десеңиз мынакей запуск деп турат. Запускка келебиз. Кандай оюн менен ойнойбуз? Контрольный опрос, завершить действие дейбиз. Бул жактан сурообузду тандайбыз. Кайсы суроону ойнотобуз? Аралаш суроолорду тандайбыз. Бул жакта баардык бөлүктөрүн галочка коюп чыгабыз. Запускту басабыз. Анан караңыз. Пригласить студентов деп атат. Пригласить студентов болгондо бул жака студенттерди ушул QR кодду окутуп же болбосо код болот. Астында ошол код менен киргизсеңиз болот. Өзү автоматтык түрдө аты жөнүн баардыгын бөлүктөп чыгарып берет. Анткени ошо окуучуларга могу QR кодду бересиз. QR кодду окутушат окуучулар. Окуткандан кийин баардык бөлүктөрүн мугалимдер өздөрү иштей ала турган бөлүккө барат окуучулары. Мисалга бул QR кодду кантип окутабыз? Өзүнүн QR код окуткан приложениялар болот. iPhone'дор өзү эле камерадан окуйт же болбосо Google'дан окутсаңыздар болот. Ар түрдүү багыт мененчи окутуп мугалим окуучуларга телефондорун окутсаңыздар, телефондон өзү автоматтык түрдө бул нерсе чыгат. Бул жака атын жазабын. Мисалга Асан деп телефондон жазып атамын. Мынакей бул жака Асан деген окуучу автоматтык түрдө кошулду деп келип калат. Анан ар бир окуучуга жана галочкаларды күйгүзсөңүздөр суроолордун варианттары аралашып келет. Мисалга эң акыркы суроо мага биринчи болуп келиши мүмкүн. Мен биринчи суроом тиги башка окуучуга эң акыркы болуп калышы мүмкүн. Анан варианттары дагы аралаш болуп келет. Мисалга мен жооп берип кете берем. Бул жактан окуучу кандай жооп берди көрдүңүзбү? Азыр менин эң акыркы суроом биринчи болуп чыкты. Суроо жоопторго кете берем. Көрүп атасыз. Туура эмес жооп берсем, туура эмес болуп кетет. Туура жооп берсем, туура жооп берди деп кете берет. Алай ханышасы кокондорго каршы чыккан деп мен өзүм оюм жазам да. Мисалы Курманжан Датхан эмесинчи. Окей, Ош шаар Кыргызстандын борбору дедим. Караңыз. Суроолорго жооп берип бүттүм. Эми биз ушул жакта ар бир окуучунун суроосуна көңүл буруп алсак болот. Мисалы кандай жазган? Бул жактан Алай ханышасы жактан өзү ар бир суроого жооп берип кетсе болот да окуучу. Анан бул жакта суроолордун баардыгы бүткөндөн кийин завершить действияны басасыз. Ошондон кийин окуучулар тестке кире алышпай калат да. Канча окуучу киргендигин, кандай болгонун анан ушул жакта результат экспорта деген бар. Бассаңыз бул жакта PDF файл түрүндө или кандай бир Excel түрүндө өзүңүзгө сохранить этип алганга толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ошондо окуучулардын сиздер тесттик суроолорун өзүңүз текшерип аласыздар. Мынакей караңыздар, азыр бул жака мынакей кайсыл окуучу кандай, кайсыл убакта жооп берген, мынакей канча упай алганын, кандай жооп бергенин баардыгын көрө аласыздар. Как раз диаграмма сыяктуу сабактарда кандай жооп берген, канча упай ала алган, ошол упайлардын баардыгын көрө аласыздар. Ал эми аналогиядан кандай иштетем десеңиз, мынакей бул жака жана мен көрсөтүп бергендей, сиздер аналогиядан дагы иштетип, чертеден дагы иштетсеңиздер болот. Эми бир эле суроо эмес, бул жакта запуск кылып, мисалга космический гонкада уюштурсаңыз болот. Аралаш суроолор дегенди алабыз. Следующийди басабыз. Команда, канча команда бар? 2 команда, командай оюн. Анан бул жакта ракетаны тандайбыз. Медведь, пчелка,
велосипед, мисалы велосипедди тандайлы. Эки команда бар. Окейди басабыз. Баскандан кийин мынакей велосипед синий кандай кайсы команда. Анан окуучуларды пригласить студентов деген басабыз дагы эле. Бассак бул жактан дагы QR код окутушубуз керек болот. Пригласить студентовду бассаңыз QR код чыгат. QR кодду окутабыз. QR кодду окуткандан кийин эле командага өздөрү бөлүнөт да. Бул жакта кайсы окуучу эки эле телефон менен ойнойт. Мисалга бул жакта же бир канча команда кылып жазсаңыздар болот. Бул жака мисалга аттарын жазасыздар, үтүр коюп. Мен ар кайсысын жазып койдум. Бул жака түшөт. Караңыздар, ким кандай жооп берсе, бул жака кете берет. Көрүп атасыздар, туура жооп бергени астыга кете берет. Ошондуктан алдыга кете бериш керек. Ошо бул жактан көрүп атасыздар, алдыга жылып кете берет. Ким кандай ойноп келгенин, кандай кылганын көрүп аласыз. Анан бул жактан жыйынтык чыкпайт. Андан кийин оюн бүткөндөн сөзсүз түрдө заканчивать деп басып хорошо дейбиз. Баскандан кийин караңыздар. Бул жакта автоматтык түрдө группанын аттары, ким катышкандыгы, канча процент алганы көрүп атасыздар. Счетту кандай кылып прогресс менен алам десеңиз болот, процент менен алам десеңиз болот, көрүп атасыздарбы? Счетту кандай алам десеңиз өзүңүздүн эркиңиз. Бул жака алып ала бересиздер. ЖРТден дагы ошол программаларды колдонсоңуздар болот. Аябагындай жакшы программалар. Андан сырткары жакын арада ошол ЖРТга даярдоого кандай программалар керек, кандай кылып даярдасак болот деген суроолорго жооп беребиз. Андыктан биздин каналга катталып, өзүңүздүн ой пикириңизди калтыра кетиңиз. Бүгүнкү сабак жаккан болсо лайк басып, бул видео менен кесиптешиңизге менен бөлүшкөнү унутпаңыздар. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.